Саламатсыңарбы балдар? Кайрадан математика сабагын баштайбыз. Адахан Балтабаев Лейлек районундагы Сыкөл орто мектебинин 2-классынын окуучусу. Ал күн сайын апасы менен сабактарга үйдө отуруп эле катышып жатат. Саламатсыңбы Адахан? Саламатчылык. Жакшы эс алып жатасыңбы карантинде? Жакшы. Анда адаби окуу сабагын баштайбыз. Китебиңди алып сабакка даярсыңбы? Ооба. Даяр болсоң, анда карышкыр менен түлкү элдик жомокту ачабыз китептен. Ачтым. Эми сен Адахан айтып койчу мага, достук жөнүндө макал билесиңби? 100 сомуң болгончо 100 досуң болсун. Ооба, 100 сомуң болгуча 100 досуң болсун деп айтат элибизде. Анда эмесе карышкыр менен түлкү видеороликти көрөсүң, андан кийин кластер түзө баштайсың. Түшүнүктүүбү? Макул. Исфана шаарында жайгашкан Алишер Наваи атындагы орто мектебинин мугалими Назира Өсөрова мектепте сабакка даярданган сыяктуу эле күндө сабакка даярданат. Телефондун жана компьютердин жардамы менен үйдөн билим берген мугалим күн бою окуучулары менен иштөөдө. Анда математика сабагына баштайбыз. Окуу куралдарыбызды алып бардыгыбыз, сабакка даярдыктарыбызды көрөбүз. Маанайларыңар кандай балдар? Облустун бардык аймактарында аралыктан окутуу улантылууда. Окуу программасын үзгүлтүккө учуратпоону көздөгөн мугалимдер колдон келишинче аракет жасап жаткандыгын айтышат. Бүгүн биз шартка байланыштуу мектептерде өтүлүүчү сабактарды онлайн түрүндө балдарга жеткирип жатабыз. Биздин онлайн өткөн сабагыбызда окуучулар шартка байланыштуу сабактарга өз учурунда катышып, үй тапшырмаларын дагы өз учурунда жөнөтүшүп, аракет жасап жатышат. Бүгүнкү күндө жалпы элибизге келген бул түйшүктөрдөн аман-эсен арылып, жакшылыктарда гана жолугушалы. Бөлүгөн баштырсак, Аралыктан билим берүүнүн натыйжалуулугу быйылкы окуу жылынын акыркы чейрегинин чыгарылуусу менен белгилүү болору анык. Канышай Ашимова, Бакытбек Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.